Сүйгөн адам үчүн айлана башкача көрүнөт. Түстөр жаркын, аба ырайы бир аз жылуураак. Адамдардын баары сени карап жылмайган сөйлө тургандай. Жана эң башкысы, бул кайталангыс көз караш. Жалтыраган көздөр менен бир гана жүрөгүнө сүйүү толгон адам карай алат. Ушундай көз карашка төрөлгөнүмдөн бери жетпей жүрөм. Апей, маңдайыңдагычы, экөөңөр бири-бириңден көзүңөрдү тартпай тиктешип, сүйүүңөр ичиңерге батпай, бүт ааламды кучагыңарга батырып алчудай отурасыңар го десеңер, анда бир аз адаштыңар. Анткени бул мен эмесмин. Ушул жигиттин ордунда болгум келет. Бирок азырынча коңшу үстөлдөмүн. Кебетемен байкаганыңардай, мен бул жерде отурганыма өтө деле кубанычта эмесмин. Анткени бул жака атамдын каалоосу менен келгем. Билбейм. Эмне үчүн жашоомо кирише берет. Бирок бир нерсени 100% билем. Атам экөөбүздүн табитибиз такыр башка. Мени эптеп бирге иштешкен адамдын кызына үйлөп койсо деген кыялы менен жашап жүрөт. Таң калыштуусу, бул кыз деле мени биринчи жолу көрүп жатат. Бирок эмнеге мынча жаккан аракет жасап жатат түшүнбөй. Байдын кызы болгондон кийин сөзсүз каякта окуганына мактанып коюш керек да. Ну вообще, я окончила УЦА и на данный момент хочу устроиться на работу в одну крупную компанию. Жакшы. Болгону атамдын компаниясында деп толуктап койсоң болмок. А вообще я очень люблю путешествовать. Недавно съездила в Италию, там так классно. И вот на днях хочу еще раз съездить. Эми атасынын колунда иштегенден жумушка деле барбай, дүйнө кыдырып жүрөсүң да. Эми эң башкысы бардык кыздардын коронный сөзү. Ну а вообще, я бы хотела построить семью и воспитывать детей. Таң калбагыла, көзүм ачык эмес. Мунун баарын каяктан билесиң десеңер, болгону биринчи жолу угуп жаткан жокмун. Семья для меня на первом месте. Хочу родить много детей, воспитывать их и быть счастливой со своим мужем. Мен үчүн үй бүлө биринчи орунда. Балдарыма жакшы тарбия берип, күйөөм менен жакшы үй бүлө куруп. Кыскасы, көп эле жолу болгон. Бүгүн да атамдын настроениясын түшүрөт окшойт. Арстандар бүгүнкү күн сиз үчүн көп сюрприздерди тартуулайт. Эң башкасы ойлонбой туруп чечим чыгаруудан абайлаңыз. Анткени жашооңуз 180 градуска өзгөрүшү мүмкүн. Şu гороскоп жазгандарда туура жазса болмок да. Арстандар бүгүн атаңар миңерди чыгат деп койсо туура болмок. Жолуктуңбу? Жолуктум. Анан тойду качанка дайындайлы? Ачыгын айтканда мага ал кыздар жаккан жок. Сен эмне толбой сынчысыңбы? Ал жаккан жок, бул жаккан жок деп эле. Эми баары бири-бирине окшогон кыздар жөнөтүп жатсаңыз, конечно, жакпайт да. Менин компаньондорум эмне эгиз кыздар бар бекен? Туура айтасыз. Сиз жактырган таанышыңыздын кыздары өтө эле Эй, эмне жазыңды утасың, түз айт. Эми ата, мен мурда эле айттым эле го. Кызды өзүм эле издейинчи деп. Канча да мен жашайм да, сиз эмес. Вот. Жашайсың. Бирок кантип жашайсың? Кыйналып жашайсыңбы? Кантип жашайсың? Сен мен эмне деп атканымды туура түшүнүп атасың. Ошону түшүнө албай атам. Эмне үчүн сиз менен иштегендердин кыздары менен чектешим керек экен? Же эмне? Биз кыйналып атабыз. Чынында эле баланы эмне кыйнап атасың? Жакканын алсын. Сен мени жактап атасың я? Же балаңдын бактылуу болушун каалабайсыңбы? Бактылуу болушун каалаш үчүн ошентип айтып атам. Же иниңе окшошуп калсынбы? Бизнес өнүксүн деп өзүң менен иштеген бир адамдын кызына башын байлап койдуң. Байлап. Экөө тең бактылуу жашап атпайбы? Бардык нерсени акча менен ченеп көнүп калдык. Сен экөөбүз жашоону баштаганда деле эч нерсебиз жок болчу. Азыр Кудайга шүгүр баары бар. Же эмне сага бир нерсе жетпей атабы? Жетишти. А могу балаңды өмүр бою бага албайм. 23-кө чыкты. Дагы эле иштей турган жумушу жок.
Эми ата, жакпаса эмне кылайын? Мен деле бактылуу болгум келет да. Бирок өзүмдүн тандоом менен. Мага бир аз убакыт бериңиз. Тапканга аракет кылайын, болбой калса, досторуңуздун деле кыздары көп экен го. Я хочу семью, я хочу детей дегендер. Якмак. Эшекти отко айдасаң бокко качат дейт. Да канча керек? Эмнеге? Кыз тапканга. Эми Кудай билет канча убакыт кетерин. 1 ай же 2 ай. Эй, мен анча убактым жок. 1 ай. 1 айдын ичинде ата, мен бул кызды сүйдүм, күйдүм деп ээрчитип келбесең, мен айткандай болот. Болуп турбу? 1 ай болсо 1 ай. Мен чыныгы эркекти тарбияладым деп ойлойм. Жок, сиз да мага киришпейсиз, э? Мага куланда жакшы отургула, мен кечирээк келем, э? Эй бала. Машинанын ключүн таштап кет. Эмнеге? Кредитка. Портмоне. Талант, сага эмне жин тийдиби? А эмне? Сен өзүң айтпадың беле? Эч нерсеси жок эле үйлөнгөнбүз деп. Акча, машина болдубу? Же дагы бир нерсе барбы? Жок. 1 ай үйгө келбейсиң. Андан тышкары, сен каякта жашайсың, эмне кыласың? Ал менин проблемам эмес. Мен сен шоктугуңа, сен эркелигиңе чыдай албайм, төлөбөйм дагы. Бара берсем болобу? Сага эмне болду, өз балаңды өзүң көчөгө айдап? Өз балаңды билбейсиңби? Келет 5-6 сааттан кийин. Жада калса өзүнүн жадында бага албайт. Кыйын учурда жаныңда көптөгөн адамдар болсо жакшы. Бирок тилекке каршы менин ишенер адамдарым ушулар. Мынча чогулуп калыптырбыз. Сүрөткө түшүп коелу, э? Таанышып алгыла, Айба. Жок, уксаң? Сен менден отписка кылып кеттиң беле? Кайра подписка кылып кой. Репост кылып кой, эмне эле болуп атасың? Инстаграмсыз жашоосун элестете албайт. Кайда жүрбөсүн, киргизерге сүрөт таппай жүргөн болот. Байке, ушу ойдон сүрөткө тартып кой да. Типа мени ТВ кайгыл кармап кетти да Инстаграмга киргизип коюн. Үйдөн чыгып кетти? Жиндесиңби? Бул болсо Данчик. Данчиктин бир өзгөчөлүгү ойлогон оюн бетке айтмай жайы бар. Тоюң-ау? Бара албайм, брат. Просто сен менен каташ чыдай эмесмин да дальшычы. Карыз акчабы? Негизи акча бар, брат, сага бербейм. Доверие жок да просто. Алло, жан. Көз болуп жүрбөй эле кот окшойбуз. Сенден жакшыраак таба алам. Андан такыр тартынбайт. Байке дем, кой. Негизи козол эле болосуңар, э? Ким козол эле? Силер да ким болмок? Өзү футболго кызыкканы үчүн бат чуркайт. Аябай эле бат чуркайт. Кыскасы доска шашып атасың. А бул болсо Мике. Үй бүлөлүк жашоо тууралуу Микеден кыйын билген адам жок. Анткени арабыздан биринчи болуп үйлөнгөн. Анан биринчи балалуу болгон. Кийин экинчи жолу, үчүнчү, төртүнчү, кыскасы жакшы бала. Турабы Сулик? Суликтин бир чоң кемчилиги бар. Өз ою жок. Башкалар эмне десе макул боло берет. Тура, же тура эмеспи? Тура эмес деле болуп калышы мүмкүн. Эй. Кыскасы жигиттер, тура эмеспи, билбейм мен. Мике кошулам. Эң башкысы тура эмес эмес кеп. Өзүң эмнени калып атасың? Эмнени кааламак элем? Элчилеп эле сүйүп үйлөнүштү. Менимче сүйбөгөн адам менен жашаган бактыңа балта чапкан го дейм. Базар жок айтып койдуң, э? Ушуну Инстаграмга описание жазып киргизип койбоймунбу я? Башынан айтсам, шашпай. Эй, токтотосуңбу? Анан? Эмне кылмак элем? Кыз табыш керек жигиттер. Эмне кызалат болсуң, брат? Кебете бар, акча бар, кийим бар. Сага далибой кыз макул болот. Мисалы мына Сулик кыз болсо сага тиймек. Туурабы? Эмнеге? Ооба деп бербейсиң. Ооба. Кыздар, жених керекпи? Атасы эсинчө миллионер. Брат, токтотчу.
Сен түшүнбөй атасыңбы? Кыз мен үчүн проблема эмес. Мен сүйүп үйлөнөйүн деп атам да. Түшүнүп атасыңбы? Кеп машина, акча, чүпөрөктө дагы эмес. Кеп менде. Өзүнүн ою бар, сезими бар. Адамды турган турпат үчүн сүйүш керек да. Акча үчүн эмес. Эгерде чыныгы сүйүүнү акчага сатып ала турган болсо, ишенип кой, мен мурда эле сатып алмакмын. А бирок чыныгы сүйүү да эч нерсеге карабайт. Мына силер деле аяшка өкмөр. Эч нерсе жок эле үйлөнгөнсө эле турабы? Же калыппы? Туурасы туура дечи, брат. Бирок бир нерсени унутпадым. Ал убакта менин дагы Аяшканың да абалыбыз бирдей болчу. Биринчи курста общагадан таанышканбыз. Общагадан башталган сүйүү таптакыр башкача болот. Жигиттер койгулачы. Тамашага окшошпой калды жигиттер. Айба. Мике. Сулик. Өзүң айтып атпайсыңбы, мени сүйсө деп. Акчамды эмес. Общагада жашаган баланы ким ойлойт бай деп. Как раз менен бирге жашаган бала үйлөнүп квартира ачып кеткен. Комната бош. Жакшы вариант, брат. Жок, жигиттер. Койт, кыйналсам да общагага коюп жашабайм. Ой. Моң карасаң өзүң барарга жер жок да анан общаганы тоготуп аткан. Негизи тура эле айтат да, эчекти от кайдасаң бокко качат деп. Кызыктуусу, бүгүн ушу сөздү экинчи жолу утам. Биринчисин кимден уктуң? Атам айтты деп кой. Кеңеш сурасаң айтарым ошо, брат. Башка барар жериң жок. Мекеникине отпайсың, 3 баласы менен. Суликтин ата энеси строгий. А бул болсо мага кошо эле общагада жашаган байкуш. Ошон үчүн жакшылап ойлон досум. Ладно, жигиттер, үйгө эле барам. Өзүңөрдө эмне жаңылык? Сүйлөбөйсүңөр. Бакыт тур. Мынакей апартманың. Атам оюн өзгөрттү. Жок, атаңдын оюн сен тастыктап койдуң. 5-6 сааттан кийин келет, каяка бармак эле деди эле. Биз кетип атабыз. Турулду ичип, тамагыңды ич. Унутуп калган турбайм. Мен кийимдерди эле алганы келгем. Каяка барасың? Квартира алып койгонбуз балдар. Бакыт. Апа, баары жакшы эле. Бир ай деп сүйлөшпөдүк, унутуп. Бакыт. Койчу балам. Жакшы. Эми атаң көп болсо шылдыңдап койгондур да. Балам. Апа, баары жакшы. Квартира таап койгом. Шарттары өлө сонун. Көрсө мен өз баламды жакшы билбейт окшойм. Өтө чечкиндүү түрдө үйдөн кетип атат. Ойлогон бир чоң максаты бар окшойт. Шылдыңдаганын ордуна кой дебейсиңби? Каяка бармак эле? Кайда барса өзүнүн иши. Бир гана жери. 1 ай. Убакыт бар экенин баса болду. Апа, баары жакшы эле. Квартира таап койгом. Шарттары жакшы. Ата, сиз да унутпаңыз. 1 ай мен жашоомо такыр киришпейсиз. Сүйлөштүк. Демек 1 ай. Макул, жакшы калам. Булай мен үчүн аябай көңүлдүү өтөт окшойт. Бала. Дөнчик. Мен макулмун. Давай. Саламатсызбы, эже, кандайсыз? Саламатчылык. Токтосунов. Мен сени түндө келгенде киргизбейм дедим белем. Ой, эже, мен эрте эле келгем, сиз тойго кетип калыптырсыз го. Менин тоюм менин ишим болбосун. Барам. Кааласам күндө тойлойм. Италия күндө тойдо жүрөсүз. Кирчи, башты оорутпай. Башка айтылыңдар да. Итак, комната аз. Чыгарып жиберем.
Тамара эже, кандайсыз? Бүгүн өзгөчө сулуусуз го, эмнегедир? Мен күнүгө эле сулуумун. Кече сулуу эмес белем. Сулуу эле болчуңуз? Сиз күндө сулуусуз да, Тамара эже, сиз күндө сулуусуз. Эсилчү кече дагы тойго баргам. Эми сиздики күндө эле тойго. Кстати, Тамара эже, бир чакан сураныч болуп атат да. Эмне керек? Бирдекеме керекпи? Эми ошентип койсок болот. Мен жашаган комнатада бала уже көчүп кеткен да, билесиз да, үйлөнүп. Анан? Анан ошол комнатага балким мүмкүн болсо бир баланы киргизе турсак болобу? Биздин студентпи? Почти. Заочныйбы? Деп койсо болот. Жок. Эми Тамара эже. Бизде студент көп, комната аз. Анан сен көчөдөн бир байкуш таап келсең, сразу эле киргизе коет дейсиңби? Жок, болбойт андай. Тамара эже, бүгүн да тойго барасызбы? Барам. Эмне болуп? Кошумча жагы кандай болуп атат? Сен эмне деген турасың? Биздин мекемеде коррупцияга жол жок. Мени ким деп ойлоп атасың? Аме, Тамара эже, коррупция деп мындай колдон колго акча берсе, ошону эсептейт да. А мен сизге эмне акча сунуштап атам? Же сен көрдүңбү? Койсоңузчу, Тамара эже. Сизге болгону бир арзыбаган эле белегибиз бар да. Тойлорго барганда, сүрөткө түшүп, сериал көрүп, мындай алаксып дегендей. Жакшы окот экен, жакшы окот. Шумшук эле каласың. Канча убакыт жашайт? Туп-тура 1 ай. Андан ашпайт. Кирчи, оформлять этели. Всё, сүйөм го сизди, Тамара эже. Сүйсөң качан эле алмаксың? Капталыңды көп жебей калсаң? Антсе да сүйөм да. Кел 3-чү этажга көтөрүлөр. Тамара эже. Бирде көрчү, сумкаңда эмне бар экен? Сумкаңда эмне бар? Эч нерсе жок бе? Не билейин, кантадан бир тамак желек. Таңдын оюн сен тастыктап койдуң. Качан келдиң? Привет. Мен сага эмесмин, деди жанымдагы. Эмне болуп атасың? Көзгө бир нерсе көрүнүп атат. Студенттик жашоо көзүңө көрүнүп атат. Давай, комнатага. Мына биздин особнягыбыз, интхаус, 5-звездочный отель. Не деп көзүңө ошондой деп элестетип да. Айла жок. Неден? Бир ай жашаш керек. Бул кровать сеники, жак меники. Футбольный формаларга, шарф-марф эчтеке тиймей жок. Калганда смело. Түшүнүк да. Анан жакшы бир жаңылыгым бар. Бүгүн терең ойлонуп, шашпай бир чечим чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүп берейин. Себеби бүгүн ночной сменам бар, мен ошон үчүн келип жатып эс ала бер. Көрүшөбүз да. Aşığım
Данчик! Ne oldu? Sen kimsin? Бақыт, а сенчи? Музыкаңды ақырындатып қойчу. Музыканы ақырындатып қойчу. Биринчи жолу болуп атам ушундай. Сен тупой болбой эле музыкаңды өчүрчү батыраак. Болбосо эмне кыласың? Болбосо буякта жашабай каласың. Ишенип кой, мен бул жакта жашаганыма өтө деле кубанычта эмесмин. Мен жайында эле бер. Ач тупой. Кстати, атың ким эле? Ты что, совсем придурок? Айтпайсың? Бегимай. Бегимай, анда характериңди өзгөртпөсөң, сени бир дагы эркек албайт. Жазған маңдайға